Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар, урматтуу мекендештер. Бүгүн силер менен кичинекей маек бул айдоочу мекендештер жөнүндө болмокчу, айдоочу күбөлүк жөнүндө. Алардын ичинен Россия Федерациясынын жарандыгын алган же болбосо ВНЖ алган мекендештерге. Сөз баштарынын астына биздин ссылканын астына кирип Telegram каналга катталып коюңуздар. Себеп деген VPN менен YouTube иштеп калды, ошон үчүн бүт видеонун баарын Telegramга жүктөбүз, анан башка соцтармактарга жүктөп турабыз. Урматтуу мекендештер, былтыр март айында Россия Федерациясынын жол коопсуздугу мыйзамынын 196 федералдык мыйзамга өзгөртүү кирилген. Ал жерде болсо жакында Россия Федерациясынын жарандыгын алган жарандар же болбосо вид на жительство ВНЖ алган жарандар сөзсүз түрдө айдоочу күбөлүгүн алмаштыруу абзел. Айдоочу күбөлүк болсо, тактап айта кетейин, 31 март 2025 жылга чейин экзамени жок, ГИБДДга барып туруп эле заявление жазып туруп, ошонун негизинде алмаштырасыңар. Анын үчүн кандай документтер керек? Биринчиден эки вариант менен барасыңар. МФЦ аркылуу очередке туруп анан ГИБДДга барасыңар, же болбосо прямой эле ГИБДДга барасыңар. Ошол жерден биринчи заявление в форме ГИБДД өздөрүндө бар. Экинчиси болсо паспорт иностранный граждан сөзсүз түрдө переводу менен керек. Үчүнчүдөн миграционная карта керек. Төртүнчүдөн болсо айдоочу күбөлүктүн өзүн алып барасыңар. Бешинчиси квитанция, госпошлина төлөгөн боюнча квитанция. Алтынчысы справка, медосвидетельствование, бир нече ошо медосвидетельствование өтөсүңөр. Номер болсо 03. Эгерде жаңылып калсам, азыр мен астына дагы тактап туруп жазып коем. Жана ошонун бүт бартын жанагы паспорту сөзсүз түрдө переводу нотариустан заверенный болуш керек, регистрацияны да алып алдыңыздар. Ошонун негизинде экзамени жок, практикасы жок эле тапшырасыңар. Ошонун негизинде айдоочу күбөлүктү жаңыртып аласыңар. Урматтуу мекендештер, ийгиликтүү ишкана ачса жакшы экен. Бүгүн биз мекендештерибиздин чоң клиникасында турабыз. Simple Health деген клиника. Эң жакшы жери мындай заманбап клиниканы Москва жергесинде мен биринчи жолу көрүп атам. Бүт тармактар: стоматология, терапия, кардиология, хирургия, дерматолог, гинеколог, уролог, травматолог, невролог, УЗИ, бүт анализдердин бүт түрү. Негизде жалпы ооруп аткандарга керектүү шарттардын баары бар экен. Телефон номерин болсо, анан кийин дарегин айтып кетейин. Метро Кузьминкиде 5 мүнөт басат экенсиңер. Улица Зеленодольская, 36 корпус 1, мен азыр да жазып коем. Телефон номери болсо +7 991 651 75 75. Диаспоранын атынан десеңиздер, силерге жашынакай акция катары скидкалар кылып берет. Бирок оорубай эле коюңуз, оорусаңыз кайрылыңыздар. Көрүшкөнчө. Эгерде чет элдик жаран аны алмаштырбаса, анда ГИБДД кызматкерлери тозгондо 15 000 рубль айып пул салыш мүмкүн. Ошон үчүн сөзсүз түрдө алмаштырып алыңыз. Мыйзам болсо 2 иреттен турат. Евразия экономикалык бирикменин өкүлдөрүнө баарына эмес, Кыргызстан жаранына жана Белоруссиянын жаранына алмаштырбай эле койсо болот деп жазылып турат. Бирок баарыбыз билебиз, көчөдөн полиция кызматкерлери менен такыр суроо башкача жаралат. Алар болсо башка документти көрсөтүп, чет элдик жаран алмаштырыш керек деп эле ошентип өздөрүнү билген законго, мыйзамга такай берет. Бирок Кыргызстандын жана Белоруссиянын жарандары алмаштырыш абзел эмес деп турат. То есть бирок эгерде мүмкүнчүлүк болсо, азыр экзамени жок тапшырып аткандан сөзсүз түрдө тапшырып, алмаштырып, бекер алмаштырып, экзамен тапшырбай эле алмаштырып алыңыздар. Силерге өзүңөргө кийинки келечекке жеңил болот мекендештер. Анан урматтуу мекендештер, жардам катары айта кетейин. Эгерде силер чек арага кирип чыкканга муктаж болсоңуздар, акчаңыздар жок болсо, көп балалуу болсоңуздар, ооруп атсаңыздар, биз иштешип жаткан жаамат бар. Волгоградский метродо 4-выходта Абубакыр жана Замир деген мырзалар. Номер телефону болсо +7 900 155 55 58, экинчи номери +7 900 144 44 45 номери. Мен азыр дагы жазып коем. Чын эле муктаж болуп атсаңыздар, диаспорадан деп айтсаңыздар, чек арага алып барып, кайра алып келип келет. Сак саламат болуңуздар. Суроолор болсо комментарийга жазып туруңуздар. YouTube'га, анан кийин Telegram'га карап туруп, дагы ошол боюнча маалымат чыгарабыз. Көрүшкөнчө.